Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, анын үйүнөн табылган $150,000 алып кеткендиги жарыяланган. Ал видеону көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек эле. Бирок ал окуялар боюнча Адахан Мадумаров азырынча кеңири маек бере элек, комментарий бере элек. Анткени азырга чейин ошол териштирүү иштери жүрүп жатыптыр туугандар. Азыр ушул териштирүү иштери бүткөндөн кийин Адахан Мадумаровдун соту болгон болсо, Адахан Мадумаров дагы көп жылдарга камалып кетиши мүмкүн. Анткендиги билесиздер, бир мамлекетте төңкөрүлүш кылабыз, бийликти басып алабыз деген ал оор жазалардын катарына кирет. Дал ошол жаза менен азыр Адахан Мадумаровдун иши жүрүп жатат. Атамбаевдин жакын адамдары болсо, алар эми албетте көп жылдарга камалат. Анткени алардын ошол сүйлөшүп отурган видеолору интернетке чыккан, анын бардыгынын фактысы бар туугандар. Алар эми өздөрүнөн көрсүн десек дагы жарышат. Анткени албетте бул мамлекетте төңкөрүлүш кылабыз, бийликти басып алабыз деген албетте бул болбогон нерсе. Анткени ушул убакка чейин Кыргызстанда көтөрүлүш кылдык, башка кылдык, президенттерди алмаштырдык, бирок анын көп деле пайдасы болгон жок тилекке каршы. Акаевди кетирип, Бакиевди койдук, Бакиевди кетирип, Атамбаевди койдук, андан кийин Жээнбеков иш кылып, ушул президенттердин көпчүлүгү эле мындай элге жакшы деле иштерди кылган жок. Биринен өтүп, бири жаман болуп келатат кайра. Ортодо эле баягы митингге чыгып өлгөн эл, ошол жерде азаптарды чеккен эл болуп жөнөкөй эл калып калат дагы. Президенттер алмашкан сайын наоборот артка кетип атабыз туугандар. Ошондуктан эми азыр Садыр Жапаров менен Ташиев бийликке келгенден бери аракеттерди кылып жатат туугандар. Бул жерде көтөрүлүш кылгандын азырынча эч кандай пайдасы жок. Бирок туугандар, бул жерде Адахан Мадумаровдун күнөөсү тактала элек. Ал ошол Атамбаевдин адамдары менен сүйлөшкөнбү, сүйлөшкөн эмеспи, ал жөнүндө эч кандай факты азыркы бийликтеги адамдар чыгарган жок. Азыр билесиздер, эгерде булардын фактысы болсо, заматта эле интернетке чыгарып таркатып туруп, сотун кылып камап жибермек туугандар. Андай фактысы жок. Ошондуктан Адахан Мадумаровдун иши ушул күнгө чейин созулуп келет. Адахан Мадумаров өзү дагы эч кандай комментарий бергенге акысы жок экен азыр. Анткени бул соттук иштер териштирилип жүрүп жатканда Адахан Мадумаров кандайдыр бир комментарий берген болсо, ал өзүнө каршы жүрөт экен. Ошондуктан азырынча эч нерсени айта албай жатат туугандар. Эгерде ошол үйүнөн табылган $150,000 деле себеп кылып камап койсо, албетте эл буга ишенбей калат. Анткени туугандар, $150,000 каяктан алынган себептерин дагы Адахан Мадумаров айтып берди. Мен документтерин дагы көрсөттүм. Квартирабыз бар эле, ошону саттык, баламдын машинасын саттык, анан өзүбүздүн чогултуп жүргөн акчабыз бар эле деп бардык иш кылып себептерин айтып берди. Ошого дагы бийлик азыр эч кандай бир күнөөнү кое албай жатат туугандар. Негизи эле ушул Адахан Мадумаровду камап салса, бул азыркы бийликке кандай таасирин берет? Элдер аны кандай кабыл алышат? Албетте Адахан Мадумаровдун оппозиционер экенин бардыгыбыз билебиз. Ал ошол жогорку кеңеште туруп алып Ташиев менен кайым айтышып, Жапаров дагы аны ортодо күбө болуп иш кылып ушундай иштер болгонун бардыгы жакшы билет. Анан Адахан Мадумаровду азыр камап салган болсо, албетте элдин көпчүлүгү, мындай саясатты түшүнгөн адамдар, бул саясаттык куугунтук болуп жатат. Адахан Мадумаров өзүнүн оюн айткан үчүн эле булар ушундай жолдорго барып атат деп, албетте бул бийликке минус болот туугандар. Анткени Садыр Жапаров президент болуп келе жатып, шайлоодо элге убадаларынын эң көп бергени ушул болчу: сөз эркиндигин орнотомун, ар бир жаран өзүнүн оюн айтканга укугу бар. Эгерде биз тетири жакка кетип жаткан болсок, бизге айткыла, коркпогула, уялбагыла, сындагыла, биз бардыгына даярбыз деген болчу. Ал эми тилекке каршы кээ бир ушундай сындап койгон журналисттер, сындап койгон депутаттар мандатынан ажырап камалып жатканын көпчүлүгүбүз көрүп жатабыз. Ошондуктан бул жерде эми Адахан Мадумаровдун күнөөсү жок болгон болсо, мындай иштерди көпкө созбой эле, андан кечирим сурап, анын акчасын кайтарып койгон болсо,
албетте бул бийликтин өзүнө эле мындай бонус болот, бул жакшы болот. Анткени бийлик чыныгы саясатты жүргүзүп жатат, күнөөсү барларды мейли камасын, бирок күнөөсү жок адамдарды деле жөн эле саясий куугунтукка албастан алар менен деле бир келишимге келип, алардын дагы пикирин угуп иш жүргүзүп жатат деген мындай элде ой пайда болот. Ошондуктан анын күнөөсү жок болсо жөн эле аны сотун деле териштирүү иштерин деле созуп жүрө бербей, Адахан Мадумаровду актап туруп, ошол акчасын кайтарып берип, кечирим сурап койсо жакшы болмок туугандар. Сиздер дагы албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.